Саламатсыздарбы? Менин атым Канатбекова Аделина, 18 жаштамын. Мен азыркы учурда Турциянын Бодрум шаарынын Voyage Бодрум отелиндеги Алякарт ресторанында жумуш жасайм. Мени бул отелге Кыргыз Улуттук университетинин главный партнеру компания Sarman World жөнөттү. Жумушум саат 12ден кечки 10:30га чейин жана 1,5 саат тыныгууга чыгам. Бул Алякартта жалпы 16 стол бар. Биздин теристи жасап көрсөтүп жүрөт. Конокторубузду абдан сыйлуу тосуп алышыбыз керек жана бардык жер таза болушу зарыл. Көбүнчө орустар аябай көп келишет жана Европадан келген коноктор аябай көп. Турциянын өзүнүн тургундары дагы келишет, бирок басымдуу бөлүгү бул жака орустар көп келет. Ошондуктан орус тилин дагы билүү чоң керектүүлүктөрдү алып келет. Voyage Бодрум отелинде главный башкы рестораныбыз бар. Жогору жакта Алякарт ресторанына коноктор атайын келип столдорду өздөрү бронировать этишет. Экөөнүн эң чоң айырмачылыгы ал жерде ресторанда коноктор тамактарды өздөрү салып келишет, а биз бул жерге первый, второй жана эң башкы ысык тамактар деп бул жакта тамактарыбыз бөлүнөт жана алардын бардыгын биз официанттар өзүбүз алып келип конокторубузга сунуштайбыз. Ичимдиктерин дагы, тамактарын дагы экөөнүн тең биз алып беребиз. Ал эми ресторанда жөн гана иче тургандарын эле алып келип конокторго сый урматын көрсөтүшөт. Европадан келген жана Россиядан келген туристтердин бардыгы шараптардын түрлөрүн таңдап ичишет. Алардын татымына жараша шараптарды дагы сунуштоого биз аракет кылабыз. Шараптарыбыздын бардыгы бул жерде орун алган. Баалары дагы ар кандай, ар ким татымына жараша таңдоого мүмкүнчүлүгү бар. Бул Алякартта кечинде иштейбиз, акшам жана сабак деп бизге бөлүнөт. Снек барда дагы жумуш жасайбыз. Ал снек барда 12ден саат 5ке чейин, 5тен 6:30га чейин бизде тыныгуу болот. Тыныгуу учурунда өзүбүзгө келип, кечки даярдыкка кам көрүүгө умтулабыз. Биздин снек бар ушундай көрүнүштү алып келет. Абдан кооз, бул жерде деңиздин жээгинде өзүңдүн чарчаганыңды дагы ортосунда сезбей кетесиң, анткени кооз жерде иштегениң сени абдан канааттандырат. Ошондой эле бул жерде башкача айтканда тип деп аталат, чаевыйлар дагы жакшы эле берилет. Мен өз башым чаевыйды жакшы эле колго кармап калдык. Үстүдөгү ресторанда чаевыйларды ар ким өзүнө алса, ал эми бул жерде баарыбыз топтоп жума сайын ар бир жуманын бир күнүндө баарыбыз бөлүштүрүп алабыз. Бул снек бар деп аталат. Снек бардын ичинде бич бар дагы орношкон. Бич барда өзүнчө гарсондор иштейт. Биз жалпы снек барда жумуш жасайбыз. Бул жердин менюсу абдан жакшы, көбүнчө ысык тамактар берилет. Мисалы гамбургерлер жана чизбургерлердин түрлөрү берилет. Көптөгөн түрктүн улуттук тамактары берилет. Бул жерде донер, дүрүмдүн түрлөрү жабылат. Жана ошондой эле пиццалардын түрлөрү. Пляждан келгендер уштууга ресторанга чыгуу оор болгондуктан ушул жерде тамактанышат. Биринчи жолу келдим Voyage Бодрум отелге. Негизи эле чет өлкөгө биринчи жолу чыгышым Турцияга ушул Sarman World компаниясы аркылуу бизге өтө чоң керемет мүмкүнчүлүктү түзүп берди. Бир убакта эле окуп жана чет тилдерди үйрөнүп, туристтер менен баарлашып, ошол убакта эле акча табууга дагы мүмкүнчүлүгүбүз бар. Мен жаңы биринчи келген, албетте психологический, мисалы адамдын өзүнүн жеке тургусунда көнүшүп кетүү абдан кыйын болот. Мага деле 10 күндө кыйын болду. Андан кийин кантип көнүшүп кеттим билбейм. Азыр мен абдан чоң сезимдеримди айтып жеткизе албайм. Кызыктуу окуялар дагы абдан көп. Биз өзүбүздүн кыргыздар менен жүргөндөй эле, бул жердин адамдары менен деле ошондой эле баарлашып кеттик. Келгенден кийин формамды кийип ушул жерге келген болчумун. Башында көнүшүп кеткен эмесмин, анткени түрктөрдүн арасында жалгыз эле мен эле кыргызмын. Кээде мен башка жака кетип калам, ошондо бардыгы менин аркаман чуркап сен тирүүсүңбү деп ушундай эле айткан учурлар болгон. Жакында эле ушул жерге мени алып келишти. Сен ушул жерде иштейсиң. Эртең мен ушул жерде, кечинде Алякартта иштейсиң деди. Жалгыз гана кыргыз болгондуктан буларга көнбөй, тилдерин башында түшүнбөй, үстүдөгү ресторанга кетким келген, анткени ресторанда кыргыздар бар болчу. Ал жерде жумуш абдан мага оңой сезилген. 10 күндө иштегенден кийин мен шефтерден сурандым, ресторанга кетем дедим, бирок алар уруксат берген эмес. Башында бирок айла жок мени ошол жака кетиришти. Кетиргенден кийин кайра мен ал жактан аябай өзүмдү жаман сездим, анткени бул жака көнүп калыптырмын. Шефтерге кайра бардым, мен бул жака келем деп. Албетте шефтер менен да мисалы тартыштар ушундайлар болду, бирок баары бир бул жердин шефтери башка өлкөнүн тургундарын абдан сыйлайт экен. Ошонусуна баа бердим. Кайра бул жака алып келип өзүмдүн ишимди азыркы учурга чейин улантуудамын. Эгерде сиздер чет өлкөгө чыгып, бир убакта эле окуп жана тилдерди үйрөнүп, ошол убакта эле жумуш иштеп, кругозоруңуздарды өстүрүп,
акча тапкыңыздар келсе, анда Sarman World компаниясына жазылыңыздар. Башында мен дагы ишенген эмесмин. Турцияда ушинтип иштеп жүрөмбү деген ойлор мага таптакыр келген эмес. Азыркы жашоомо абдан кубанычтамын жана мен азыркы учурда бактылуумун ушул компания аркылуу.